Салам достор, без вложения бул синий красный оюнунда мен 40 рубль чыгаргам жана азыр менде балансымда 79 рубль бар. Бул акчаларды кантип без вложения иштеп тапсак болот, мен азыр ушул видеодо кеңири айтып берем. Биз 300 монетага мындай бир вышка сатып алабыз. Мына 100% болгондо бул жерлерибиз. Собирать деген басабыз. Мына собирать деген басканда мына баланска өтүп атат 80-81 болуп. Мына собирать 82 болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Бул вышкалар күнүнө 1 рубльдан иштеп берет. 100% болгондо собирать этебиз. Ошондо 1 рубль иштеп берет жана 3 күнгө жарактуу. Бул вышкаларды кантип сатып алсак болот? Могул жерден эле купить дегенди басабыз. Бирок биздин азыркы учурда бизде 184 эле монета бар, ошондуктан монетаны көбөйтүп келебиз. Понятно. Монетаны көбөйтүш үчүн биз могул жерден көбөйтсөк болот, синий красныйлар таап, жана ошондой эле бул жерден дагы күнүнө 2 жолу алсак болот. Ал үчүн жашылдардын үстүн кликать этип басабыз. Кайсы жерден жашыл чыгып атса, ошонун үстүн кликать этебиз. Мынакей. Жашылдын үстүн кликать этебиз. Үстүдө монета чогулуп атат. Ошол монетадан биз азыр реклама көрүү менен бул чогулган монеталар мына төртбуштуктардын ичине чачырайт. Анан биз аны баардык монетаны терип албайбыз. 3, 4, 5 реклама көрөбүз. Мынакей. 5 реклама көрөбүз. 5 жүрөк турбайбы? 580 монета чогуттук азыр. Ошону 5 реклама көрүп, мыналардын арасынан чогутабыз. Канча чогутат экенбиз көрөбүз. Ал үчүн мына жерде 30 секунд деп турат реклама. Күтөбүз ошол 30 секунд бүткүчө. Мынакей достор, рекламаларды көрүп чыккандан кийин биздин 5 жаныбыздан кетти. Биз 330 монета жыйнадык. Буну забрать дегенди басып алышыбыз керек. Анан ал монетанын үстүнө кошулат. Ошентип могул жерден дагы бир жолу жасайбыз. Мынакей достор, экинчи жолу дагы ачтык. Забрать кылып алабыз бул жерден. Эми биздин бул жерди карасаңыздар, бир эле не деп коет эле, кара жетондон бирөө эле турат да. Ошо жетонду күнүнө 2 жолу алып турабыз. Муну бир эле жерди кликать этип басабыз. 0,1 болуп калгыч жана реклама көрөбүз. Мынакей достор, бул жерден үчөөнү ачтык, үчөөндө тең пустой болуп калды. Ушул жерде бирөөсүндө жетон бар да, ошону табышыбыз керек. Күнүнө 2 жолу жетон алабыз. Мына жетонду тапканыбызда забрать кылып алабыз. Ушинтип бир жетон алабыз. Аңгыча бизде азыр жетип калды. Мына 2 жетонго 2 жолу купить кылабыз. Мынакей. Купить кылганда бунубуз иштей берет. Биздин жетонубуз дагы, монетабыз дагы алынды. Бизде азыр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бар. 3 бүгүн өчтү. 10 болду эле вообще. Эми акча чыгарганды көрсөтүп берейин. Акча чыгарыш үчүн бул жерди басабыз. Анан мобильный связь дегенди басабыз. Бул жерде номерибизди жазабыз. Бул жерге сумма 82 деп жазабыз. Анан выводить дегенди басабыз. 6 сааттын ичинде түшөт. Мына жакта история деген жерде ожиданияда турат. Андан сырткары бул жерде монета чогутуш үчүн могул жерден да чогутсак болот да. Мына красный, синийлерди таап. Мисалы мына красный, но красный эмес да, бул көк болуп турат. Жазуусу бири-бирине дал келбейт. Мына красный туура болгон үчүн ушу красныйдын үстүн кликать этебиз. Синий, 10 туура жооп табабыз дагы, андан кийин бат-баттан неме кыймылдатабыз. Желтый, зеленый, красный, желтый, синий, башталды. Зеленый, 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 синий,
синий, красный, синий, зеленый, синий, синий. Реклама көрөбүз. Бул жерден топтопто мындай монета топтосок болот. Ушул монетаны көп кылып топтоп, анан бул жакта аукционго койсок дагы болот. Аукционго коюш үчүн аукцион деген жерге киребиз. Андан кийин бирөөнү ачабыз мисалы. Ал үчүн биздин монета көп болуш керек да. Окей деп туруп мынаны ачабыз. Эми буну түшүндүрүп берейин. Ставка 19.020 башталат экен. Монета 19.020 болуш керек буга коюш үчүн. 21 жетон алат экенбиз. Ушуга койсокчу, эгер утуп калса, баардык слотторду дагы ачып чыксак болот экен. Мисалы 19.000 монетасы жок болсо, андан азыраак слотторду ачсак болот да. Мисалы муну ачтыкпы, буда 15.000ден башталат экен, бирок 15 неме берилет экен, жетон. Ошентип кийинкилерди ачып көрөбүз. Буда ставка 14.260 экен. Ошон үчүн мына монетаны көбөйтүш керек. Ал үчүн монетаны 0 жерден көбөйтсөңүздөр болот. Бул жерде реферальный программасы бар. Акчасы түшкүчө 0 түшкөндө единица катары салгам. Азыр карап берем. 26 ноябрда. Мынакей достор, мага 38 сом болуп түшкөн. Ал жакта рубль да. Бул жака 38 сом болуп 26 ноябрда түшкөн. Азыр сведенияны карап берейин. 28 ноябрда түшүптүр будан. Ошондой эле 143 сом түштү. Бул башка аккаунттан түштү. Азыр көрсөтөм. 3 декабрь. 3 декабрь түшкөн. Азыр бул аккаунттан түштү. Көрсөтсөң, мына забрать кылгандан кийин. Так, награда деген жерден историядан көрсөтөлү. Мына 150 рубльды 2 декабрда которгонбуз. 12де, почти 12 болуп калгандачы. Анан 3 декабрда уже түштү. Вышкаларың собирать эттиңби? Собирать этипсиң, Азыр неме кылып атат. Бул жерде награда деген жерде азыр 85 сом бар. Муну дагы бул жака чыгарып коебуз. Азыр минималка көтөрүп калды. 50 сомдон баштап, 50 рубльден баштап чарсаңыздар болот. Мынакей. Муну дагы чыгарып койдук.